Барыңыздарга салам, урматтуу катталуучулар. Азыркы учурда көп адамдар күндүн ысыгынан шайы ооп, эмне кылышты билбей, баштары айланып, кээ бирлери эс учун жоготуп кыйналып жаткан учур. Ошол себептен мен сиздерге ушундай күн ысып жаткан учурда организмге кантип туура кам көрүш керек, эмнелерди кылыш керек, эмнелерди кылбаш керек, ушул видеодо баяндап бермекчимин. Алгачкы сиздерге айта турган кеңешим, мүмкүн болушунча маршруткаларга чыгуудан абайлаңыздар. Адам көп жерлерде жүргөндөн абайлаңыздар. Күн ысып жаткан учурда эшикке чыгуудан абайлаңыздар. Айрыкча жаш бала менен сейилдөөдөн абайлаңыздар. Себеби дегенде күндүн ысыгы жаш балдар үчүн өтө кооптуу болуп эсептелет. Сиздерге айта турган экинчи кеңешим, колдон келишинче ушул жай айларында күн ысып жаткан учурда эт азыктарын азайтууга аракет жасаңыздар. Айрыкча куурдактан, беш бармактан, плов жана башка ушундай куурулган тамактардан сак болуңуздар. Себеби дегенде мындай тамактар организмде өтө кеч сиңип, сиздердин энергияңыздарды көп алып, жыйынтыгында гипоксияга кабылууга шарт түзүшү мүмкүн. Ошол себептен мындай азыктардан абайлап туруңуздар. Колдон келишинче жер жемиштерди, мөмө жемиштерди жана деңиз азыктарын көбүрөөк колдонууга аракет жасаңыздар. Эгерде араңыздарда анемия менен жабыркагандар болсо, семиздик менен жабыркагандар болсо, турганда баш айланып, алсыздык менен жабыркагандар болсо, эшикке чыгып жаткан учурда сөзсүз түрдө алдыңыздарда муздак суу жана туңдурулган муз болсо, бул сиздер үчүн өтө пайдалуу. Өзүңүздөрдү начар сезип кыйналып жаткан учурда ошол башыңыздарды, моюндарыңыздарды муз менен арчысаңыздар, сиздерге аябай жагымдуу болот жана кан басымдын төмөндөп кетүүсүн алдын алат. Күн ысып жаткан учурда колуңуздардан келишинче газ алган суусундуктардан, таттуу ширелерден, энергетиктерден өтө сак болуңуздар. Алардын ордуна чалап, жарма ичсеңиздер сиздер үчүн аябай пайдалуу болот. Ошондой эле ушул жарма жана чалап организмде суунун көбүрөөк кармалуусуна себепчи болот жана сиздин сууга болгон каалооңузду көбөйтүп, организмдеги өнөкөт суунун жетишсиздигин канчалык бир деңгээлде алдын алат. Бирок бөйрөгү ооругандарга жана жүрөк кан тамыр системасында оорулары барларга туздалган чалап жана жармалар сунушталбайт. Анан бизде суук тийип калат деп көп адамдар кондиционер иштетүүдөн аябай коркушат. Урматтуу катталуучулар, сиздер эч качан коркпоңуздар. Кондиционер көп адамдар ойлогондой коркунучтуу эмес, тескерисинче абаны муздатып, сиздин ден соолук үчүн жана сиздин маанай үчүн өтө сонун жагымдуу абал тартуулайт. Ошол себептүү сөзсүз түрдө кондиционер иштетиңиз. Үйдүн бөлмөнүн температурасы 20-22 градус боло турган болсо, бул идеалдуу болуп эсептелет. Эгер видео сиз үчүн пайдалуу болгон болсо, лайк басып, башкалар менен бөлүшүп, бул маалыматтарды башкалардын дагы билүүсүнө себепчи болуңуз. Сиздер менен болгон Бекжан Турабеков. Кийинки видеолордон жолугушканча сак саламатта туруңуздар.